чындыгында өзгөчө бир сезимди тартуулаган биздин мекен сакчыларыбыз эле эл сакчылары деп койсок да болот. Биздин кошуна өлкөбүз ушундай кыйын күнгө кабылганда дагы өзүбүз четте карап турбастан барып жакшы бир миссиябызды, максатыбызды көрсөтүп келдик десек болот. Дал ушул инсандар бизге конокко келип калган жайы бар. Ооба, жакшылык эч качан жерде калбайт дейт. Бизге келген конокторубузду тааныштырайын. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 86-123 аскер бөлүгүнүн командири подполковник Рыспек Жолдошбаев жана ошондой эле 86-123 аскер бөлүгүнүн командиринин орун басары Нурдин Мырзаев, биринчи куткаруучу кошуунун командиринин орун басары улук лейтенант Темирлан Жумамединов жана ошондой эле кинолог нускоочу прапорщик Чыңгыз Жумабеков. Ошондой эле өзгөчө биздин коногубуз Гром. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Кутман таңыңыздар менен, майрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы, рахмат. Деги биринчи майрамдан баштайлы. Ушул майрамды тосуу сиздер үчүн кандай өзгөчө күн, кандай өзгөчөлөнүп турат жыл сайын? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул бүгүн мекенди коргоо майрамы атайып тургандай, бул мекен сакчыларынын майрамы. Ошол эле ал жерде биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер кызматкерлерине курамына дагы бул майрам өтө тиешелүү. Биздин мекенди бул душмандардан эле коргообуздон өзгөчө кырдаалдардан дагы коргошубуз менен акыркы жылдары өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө актуалдуу болуп атат, өтө көп жоготууларды алып келип атат өзгөчө кырдаалдар. Ошон үчүн бүгүн ушул эфирден пайдаланып бардык мырзаларды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Бардыгын кызматтарында ийгиликтер болсун, эч качан жамандык болбосун, жакшылык болсун, ден соолукта болсун. Рахмат. Ушул эми баягы биздин кыргыздын жигиттери кандай бир эри жүрөк экенин кошуна өлкөгө барып далилдеп көрүп, баягы мурунтан канчалык сыймыктансак, дагы өзгөчө сыймыктанып, биздин эр азаматтар чындыгында мекен сакчы экен деп келе атабыз да. Нурдин ага, айтсаңыз, чынында ушул барып мынакей табигаттан келген ушундай кырсыктан улам ар кандай жоготуулар болду. Анан биринчи эле сиздин ушул көз алдыңызга тартылган бир өзгөчө учур. Чындыгында ушул апат боюнча биз барып жеринен көргөндө чындыгында баягы ошол жердеги жардамга муктаж болуп турган карапайым эл, ошо жакындарын жоготкон ошолорду көргөндө чындыгында баягында ар бир мүнөттөр, ар бир секундтар даже биз үчүн аябай суудай керек болуп турду да. Ошол учурларда кандайдыр бир бизде да мындай бир дух болуп, тез арада ошолордун жоголгон жарандарды таап чыгып, берзектеген баягы куткаруу иштерин уюштурууда ыкчам аракеттер жасадык да. Дагы бир жолу ынандык, что биздин кыргыз мырзалар, кыргыздын жигиттери ошол жерде дагы бир жолу патриоттуулук баягындай бир сезимдери менен ошо куткаруучулуктун намысын бийик кармап, биздин эң биринчи эле максат ошо куткаруучуларды тирүү алып калуу жагын көздөдүк. Эң сонун мынакей ушул Темирлан мырзадан келип турат. Айтсаңыздар, деги эле мына бардыңыздар, баягы өз ошол жеринен көрдүңүздөр да мындай кыйынчылыкты ошол жердеги. Анан бул мисалы адамдын ыйы баягы адамды уктатпайт деп коет го. Анан ушунчалык кыйынчылыкты мисалы көрүп жатып, сиз ошол учурда мындай кайрадан мекенге болгон сизде мындай бир сагынуу болсо керек, кайра мекенге болгон деги эле биздин ар бирибиздин ушул жашап жаткан учурдагы аманчылыгыбызга болгон бир ыраазычылык болсо керек сизде деле. Албетте, бул ошончолук жеринен көргөнгө байланыштуу. Эң биринчи эле ушул өзүңдүн өлкөңдү, өзүңдүн үй бүлөңдү ойлойт экенсиң. Ал ойлогондон мурун эле ушул жашоого болгон көз караш өзгөрүп дегенде, мындайча айтканда, көзүбүз ачылды деп айтып кетсем жаңылышпайм да. Ошону көрүп эле эң биринчиден эле ошол деги эле өзүбүздүн мамлекетибизде эмес, бул бүткүл дүйнөдө эле ушундай апаттар, ушундай бөөдө кырсыктар болбосо экен деп эле ошону эле тилеп калат экенсиң да. Эң сонун Чыңгыз мырзага. Чыңгыз мырзага суроо келип турат. Сиз жеке эле жалгыз барбастан жаныңыздагы жан досуңузду кошо алып барыптырсыз. Ошол жакта кесиптешим жогоруда айтпадыбы, баягы ыйды көрүп, кандайдыр бир кыйналууларды көрүп, анан кантсе дагы өзүңүздүн жүрөгүңүз бул жакта да үйдөгүлөрдү ойлоп, эми кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей, ошондой ойлор кандай келди? Биздин дагы коногубуз тара калды окшойт, менен сиз болот окшойт деп. Келиңиз эми, экөөңүздөрдүн максатыңыздар, кызматыңыздар, оюңуздар кандай болду?
Эми ал жака барып эметтин эми кандай десем мен итим менен чогуу барып эметтик баарыбыз эле чогуу. Ара кызматыбызды өзү аткарып ар бир табаткан адамдарды көзү көрсөтүп тапкан адамды үрүп таппаганды жери казылып ошондой кылып белги берип методдо кызмат өтүп атты. Бул деле түнү күнү деле кызмат өтүп аттык. Ошол жерде эми ар бир өз көзүң менен көргөндө мындай сөз менен деле айта албайт экенсиң. Бүт ошо менин кесиптешим айтып кеткендей эле өз көзүң менен көргөндө бүт өзгөрүт экен. Дүйнөдө болгон кандай сезим балдарга кандай кылып аткан мамиленин баары өзгөрүлөт экен. Ошондо Громдун ошол жерде кылган кызматы эриттери бул эриттерин айта кетсем жакшы, мага да жардам берип атты. Болгон экөөбүздүн көңүлүбүз бул бири-бирибизге мамилебиз көзүнө карап, бул мага карап, экөөбүз бири-бирибиз менен иш кылып аттык. Ошо таап аткан адамдарды куткарып эме кылып атканына сүйүндүрүп аттык. Демек, бул Гром ушул кичинекей кезинен эле сиз менен бирге болсо керек. Кичинекей кезиктен бери эле. Кыргызстандагы кылган кызматтары тууралуу дагы бүгүн даңазалап айтып өтөлү, антпесек уктап калчудай болот эт. Эми кандай десем, жумушка барганда эле биринчи очередь эле ит менен эле чыгабыз, сейилдөөгө. Ошо менен эле мени көргөндө эле чимаңдап эле өзүнчө ойноктоп эле келет. Анан уже өзүбүз бири-бирибиз менен жумуш иштей баштайбыз, издеп. Тренировка кылабыз деген. Канча жашка чыгып калды? 1,5 жашта азыр. 1,5 жашта. Баягы акылдуулук жактары эмнеге көп баягы кээ бирөө илгири болот, кээ бирөө тил укпай калат деген акылдуулук жактарын айтсаңыз. Тил укпай калат деген эми андай деле болгон деле жок. Болгону жакшы, баарын аткарат. Эмнелерди тактап айтканда кайсыларды көп аткарасыздар? Эми көп аткарганда ошо машыгуу, адам издөө ушул убагында жакшы көбүнчө аткарат да. Эң сонун. Мен кошумчалап кетсем болобу, Гром боюнча. Бизде жалпы өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 3 кызматтык ит барган. Анын экөөсү мына бизде аскердик бөлүктөн барган. Гром жалгыз барган жок. Гром менен дагы чогуу, бунун шериги Грей деген бар. Ал дагы экөө чогуу барды. Булардын эрдиктери өзгөчө белгилеп кетпесек болбойт. Өтө чоң эрдиктерди көрсөттү. Ошол эле урандылардын астынан жансыз денелерди издеп тапканда, жандуу денелерди издеп тапканда да сөзсүз түрдө жыты менен бизге белги берип атты. Эфирден, интернеттен да көрүп аттыңыздар. Ошол бир туугандары каза болгон, ата энеси каза болгон кыз дагы буга бөтөлкөдөн суу берип кучактап ыйлаганын чындыгында айтып кетпесек болбойт. Андан сырткары да ушу куткаруучулар катары бизде салондун ичинде бортто самолетто чогуу элдер менен чогушту. Отдельно багажда учкан жок. Бул таза, тартиптүү, айткан сөздү угат, акылдуу өтө. Баягы дааратканага барам дегендерди кандай билдирет? Айтат, өз убактысы менен. Өзү айтат. Белги берген ал боюнча. Эң сонун. Бул Түсбек мырза айтсаңыз, мисалы ар бир жумуштун бир четтен карасаң ошол тыйындын эки бетинде болгон түйшүгү дагы анын жакшы жагы да бар да. Анан ушул сиздердин жумушуңуздардын мындай жакшы сыймыктуу жагын баарыбыз эле билебиз ба? Сыймыктанып айта алабыз. Анан түйшүктүү ушул бир өтө сиздердин мойнуңуздарга артылган бир чоң жоопкерчилик тууралуу ушул туура. Эң туура суроо болду. Эми негизгиси мен айта турган болчумун, бул жерде мына ар бир куткаруучунун ошол бардыгы кырсыкка барат, апаттарга барат да. Биринчи коркунуч бул өз өмүрүнө коркунуч. Баягы кыргыздар айтканда башты канжага байлап, өмүрдү тобокелге салып туруп бирөөнүн өмүрүн куткарганга барабыз. Мен ошол Турсада жүргөндө эң негизги мени баягы түшүрткөн эме бул өздүк курамдын баягы жоопкерчилиги мага жүктөлгөндөн ушулардын коопсуздугу аябай мени түшөлттү. Анан чындыгында күнү түн иштеди куткаруучуларчы, өтө тынымсыз иштеп чарчады. Чарчаганыбызды мына мекенибизге келгенде сезип атабыз да. Ар бир иштин баягы жыйынтыгында жыйынтык берип, баа беребиз да. Анан сиздердин ошол иш кылып атканыңыздарды биз баягы интернет желесинде көрүп аябай ыраазы болуп аттык чындыгында. Анан өзүңүздөр баа берген ишиңиз боюнча кандай болду? Кандай жыйынтык бере алдыңыздар? Алар күткөндөй болдубу? Сатта мен жооп берип койсом, ушул биз өзүбүз күткөн биздин да баягы ар бир иштерди жүргүзүп атканда кемчиликтер дагы кошо жүрөт. Себеби бизди тосуп алганда ошол жакта куткаруучулар Турцияда баягы МЧС апат деген өзүнүн эмеси бар, түзүм бар, апаттык код. Ошол биз барганда эле бир күн жайгаштык. Түндө барып, түндө 4-тө жеттик дагы. Эртең менен жайгашып, саат 11-де уже
ошо кырсык болгон аймактарга чыгып кеттик да. Анан бизге ошол эме болгону өздөрү бир точка берди да, 9 кабаттан турган бир 3 блокто. Ал уже полный урандык айланып калган үй экен. Анан ал жерден ошо тирүү сактап калганга мүмкүнчүлүгү жок бир точка берип, биз ошол жерге иштегиле деди да. Анан ошол жерде биз 2 күн иштедик. Андан кийин кайра биз өзүбүз суранып, мындай баягындай тирүү калып калчу бир аймак мындай точкалар барбы, ушундай даректери барбы деп ошо апат штабынан суранып, экинчи точканы өзүбүз барып, анан ошол жерден жана 22 жаштагы боюнда бар аялды, 12 жаштагы жаш баланы ошол жерден тирүү куткардык да 6 күндөн кийин. Ошол себептен мен айтып элем, ошо барганда эле биз ошондой тирүү табылып калчу бир аймактарга чыгып пат иштесек, мындан да чоңураак бир тирүү жарандарды алып калсак болот беле деген. Демек силерге биринчи убактыңыздар эч нерсе баардык урандык айланып калган жерлерде кармалып калганыңыздар болгон. Биринчи, экинчи эми мындай баягы масштабдуу болду да. Негизи биз барганда эле жеринде көрдүк. Ал жерде бир да коммуникация иштебейт. Баягы автобустар, эл ташыган маршруттар жок, свет жок, суу жок, связь дагы жок болду ал жердечи. Координация да жок болду. Баягы жергиликтүү куткаруучулардын дагы үй бүлөсү, бир туугандары бар да. Алар да уранын астынан калган үчүн бардыгы ар ким өзүнүн өзү менен болуп калган да. Андан кийин 2-3 күндөн анан башка шаарларда мобилизация болуп келе баштады. Деги эле ушул куткарууда өзгөчө эмнеге көңүл бөлүш керек экен деп айтсаңыз, эң биринчи кандай кадамга барыш керек экен? Бул эң биринчи куткаруучуларга мера безопасности, мындайча айтканда, ушул жерге кирип кете бербестен ар дайым өзүн да ойлош керек. Ушул кандай десем, уранды астына обязательно карап кирсе болобу, болбойбу, куткарып чыга алабызбы, чыга албайбызбы? Ал жерден эң биринчи ошол куткаруучулар да өзүн ойлош керек деп эсептейм да. Мен билем да, кыргыздын жигиттери баягы ушундай бир ишке өзүнүн жанын, башын арнап коет да. Башка мамлекеттерден тактаанасын билбейт, бирок кыргыздардыкы ушундай да. Ал жагы да туура, ошо биз ошол жансыз денелерди алып чыгып атканда дагы ошо кээ бир айтат, сурайт да эми, жийиркендиңерби, кандай болдуңар депчи. Ал жерде биз өзүбүздүн милдетибизди аткарып, ошо эртерээк, максимально возможно, ошо эртерээк ошол жансыз дене болобу, тирүү болобу сактап калганга аракет кылып, жана ошол жансыз денелерди эртерээк чыгарып, медицина кызматкерлерине жана туугандарына өткөрүп берүү болду да. Аякта баягы жийиркенейин, жана кармагым келбейт деген андай ой эч кимде болгон ой да келбейт да, ал ойлонгон убактың да болбойт да. Таптым бүттү, эртерээк алып чыгып, эртерээк өткөрүп берүү милдетибиз болду. Сиздерден сырткары дагы башка жактан келген да куткаруучулар болду да, э? Туура, аякта ошо көп мамлекеттерден да жардамга келишти ошо биздин катарыбызда. Бир четинен бул жерде баягы тажрыйба алмашуу, тажрыйба көрүү дагы болду да. Сиз эмнени көрө алдыңыз, мисалы башка мамлекеттен ошол куткаруучулар тарабынан? Эми куткаруучулардын дайыма келип көптөгөн кинологдор келди, актан чет өлкөлөрдөн, актан да көрдүк. Кандай алардын иттери дагы кызмат эметип издетип аткандарын, бүт куткарып эметип аткан. Биздики деле кем калган жок, ошолордон деле артында жүрдүк, алдында, ортосунда дегендей. Эми кандай десем, ар бир кылып аткан кыймыл аракетибизге бүт ийгиликтерге жетишип аттык да. Мен кошумча алып кетейинчи ушул суроого. Чындыгында аябай көп мамлекетте, 27 мамлекеттин куткаруучулары келди. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул эл аралык инсарак деген программасы бар. Ал жака куткаруучулардын баары киришкен, башка өнүккөн мамлекеттердин. Эми алардын көрсөңүздөр чындыгында баягы заманбап деп коебуз, современный технологиялар менен, аппараттар менен башта да. Ал эми бизде анчалык деңгээлге жетише элекпиз, анын баарыңыздар билесиздер. Бизде азыр өзүңүз айткандай, чындыгында биздин куткаруучулар ушундай баягы жогорку дух менен, баягы тайманбастыгы менен, эр жүрөктүгү менен, баягы чарчабай ушундай кыраакылыгы менен иш алып баргандыгы үчүн баягы өздөрүнүн ошо бир тууганын, өздөрүнүн жакын адамын издеген үчүн түнү күнү ушундай жыйынтыктарга жетип отурабыз. Баягы заманбап техникаларыбыз болбосо дагы, ушунчалык өнүккөн өлкөлөрдүн куткаруучусу болбосок дагы,
биздин куткарчылар ушундай эр жүрөктүгү менен ушундай жетишкендиктер көрсөтө алат. Жакшы экен. Ошол эр жүрөктүн аркасында канчалаган балдары, үй бүлөсү күтүп турат да. Анан ошолордун тынчсыздануусу кандай болду? Сиздердин тынчсыздануусуңар кандай болду? Баягы чет өлкөдө ошондой кооптуу жерде жүргөндө. Биздин менин куткарчыларым андай тынчсызданганга да убакыт болгон жок. Бул жерде мен гана ойлонуп аттым булар боюнча. Баягы курсагы ток болсун, жаткан жери жылуу болсун, ошондо ушунчалык тынбай иштейт. Анан баягы үй бүлө мүчөлөрүнөн кийин байланыш болуп калганда сөзсүздөрдө мага аябай жазышып атты. Балдар эмне болуп атат, баягы туруп ноят, ден соолугуна зыян болуп атат депчи. Баардыгынан кабатыр болбоңуз деп ошол эле антисептиктен баштап респираторлорго чейин баарын камсыз кылдык. Баарын камсыз кылдык. Бул мисалы ушунчалык жогоруда да айтып калдык, түйшүктүү кесип да. Анан ушундай түйшүктүү кесипти аркалап келип калганыңыз сиздерге? Бул кесипти чындыгында мен аскер кызматкери болом деп тилек кылчумун жаш кезимде. Анан ошол өзгөчө кырдаалар министрлигинин мен ошол аскерлештирилген түзүмүндө иштедим. Кызмат кылам. Азыр мен ошол кызматым боюнча сыймыктанам. Өзүм баягы көздөгөн максатыма погондагы аскер болом деген максатыма. Андан сырткары бизде да статус спасатель деген бар. Куткаруучулук статуста. Ошо эки кесиптей мага ушундай сезилет. Мен ушу менен сыймыктанам. Мындан ары дагы кызмат кылам деген. Биз дагы чындыгында сыймыктанабыз. Өзгөчө ошондой акыркы жылдары баягы кийимдерди көргөндө, аскердик кийимдерди, ушу сиздердин кийимдерди көргөндө өзгөчө сезим тартуулоочу жагдайга айланып калды. Чындыгында ал биздин мекенди ушундай бир кандайдыр бир күчтөрдөн, кандайдыр бир сыноолордон бек кармай турганыңыздар, өзүңүздөрдүн айбаттуу сүрүңүздөр менен чындыгында арбап турган учуру. Келиңиздер эми ушундай бир мүмкүнчүлүк болот. Үйдөгүлөргө, жалпы эле тааныш туугандарга майрамдык маанай тартуулап бир куттуктоолорду жакшы бир арнап берели. Келиңиз. Уруксат болсо, келиңиз. мен баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мага бүгүн кош майрам. 11 жыл мурда менин келинчегим мага кызымды белек кылган. Бүгүн ал кызым 11 жашка чыгып отурат. Ошо эфирден пайдаланып аны да куттуктап кетем. Аты Самира. Самира кызым, бактылуу бол, өмүрүң узун болсун, ден соолукта бол. Жалпы тууган тушкандарга, жалпы коллегаларыңызга, иштешкендериңизге келиңиз, кененирээк эле куттуктай бериңиз. Эми жалпы эле ошо кыргыз жергесин, ошол эле мына Турция мамлекетине барып келдик. Ошол Турция Бордош элибиздин мырзаларын дагы бүгүнкү күндө мына башынан оор сыноолорду өткөрүп атат. Баягы сабырдуулукка чакырабыз. Ошонун негизинде мына бүгүнкү майрам менен баардык мырзаларды куттуктайбыз. Ошо мырзалык касиеттен тайбастан, кайтпастан ар дайым мырза боюнча ошо биздин айымдарга, биздин мамлекетке, элибизди, жерибизди коргоп жүрүшүнө тилектешпиз. Иштерине ийгиликтер болсун, ден соолук болсун. Анан мен өздүк курамыма ошол эле учурда Громду дагы куттуктайбыз. Гром дагы мырза. Мунун дагы майрамы. Ооба. Келиңиз. Ошо командирдин сөзүн улай, бүгүнкү ата мекен коргоочулардын күнү менен баардык мырзаларды, мекен сакчыларын, чек арада кызмат өтүп аткан кызматкерлерди, ошону менен бирге эле өзүбүздүн жалпы өздүк курамы 86-123 аскер бөлүгүнүн жалпы курамын куттуктайм. Анан албетте биздин баардыгыбызды бул жарык дүйнөгө алып келген биздин ата энебиз бар. Ошолорго дагы салам жолдойм, куттуктап атамды Аксы районунун Чакан бир Тегене деген айылында атам менен апам турат. Ошолорду дагы эфирден пайдаланып атамды бүгүнкү Кандай гана бактылуу менен куттуктайм. Сиздер дагы. Биз дагы кыргыз элинин баардык мырзаларын бүгүнкү ата мекенди коргоо күнү менен куттуктап кетмекчибиз. Баарына кааларыбыз узун өмүр, ден соолук, ушундай кыргыз элибиз баарыбыз эле бөөдө кырсыктардан сак бололу. Ушул эфирден пайдаланып, менин да ата энем аскер кызматкерлери. Ошо атам чек ара кызматынан пенсияга чыккан, апам болсо азыр Нарым шаарынын 20-25 аскер бөлүгүндө медицина кызматында иштейт. Ошо экөөнү тең майрам менен куттуктап кетмекчимин. Аларга да иштеринде ийгилик, ден соолук. Ошо биздин маңдайыбызда ата энелерибиз бар болсун, баарына ошо тынччылык, токчулук каалап кетет. Айтканыңыз келсин. Бүгүнкү кыргыз элинин жигиттерине бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аманчылык, тынччылык, узун өмүр үй бүлөлөрүнө ынтымак дегендей. Аны айтып кетерим, мен дагы атам бир туугандарым военный. Атам пенсионер болуп чыгып,
байкелеринде азыр да сипар иштеп атат, азыр военный болуп. Ошолорго бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болушсун, аман болушсун. Үй бүлөлөрүн ынтымак, тынччылык дегендей. Ошо эң баарынан дүйнөдө эмнени кааласам, баарын каалайм. Громдагы куттуктайт. Муну сиздер жакшыраак түшүнсөңүздөр керек. Громдагы өзүнүн куттуктоосун айтып атат. Үйрөкпө жайы барбы? Терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге келген коноктор дагы бир тааныштырып өтөйүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 86-123 аскер бөлүгүнүн командири подполковник Рысбек Жолдошбаев жана ошондой эле 86-123 аскер бөлүгүнүн командиринин орун басары Нуртем Мырзаев, биринчи куткаруучу кошундун командиринин орун басары улук лейтенант Темирлан Жумамединов жана ошондой эле кинолог, нускоочу прапорщик Чыңгыз Жумабеков бизде конок болду жана эң өзгөчө биздин бир сонун коногубуз Гром болду. Терең ыраазычылык билдиребиз, иштериңиздерге ийгилик. Дайыма жакшылык үстүндө жүрүңүздөр. Мындай куткаруу үчүн эмес, тойго барып туруңуздар. Майрамыңыздар. Рахмат.